Космостан тартылган сүрөттөр Кыргызстандын малчыларына кандай жардам бере алат? Кыргызстанда жайыттар жана шалбаалар дээрлик 9 миллион гектар аянтты ээлейт. Бирок анын 4,5 миллион гектары деградацияга учурагандыктан мал чарбасы жабыркап жатат. Ошол эле учурда мал чарбасы Кыргызстандын экономикасынын маанилүү аспектиси экенин баарына маалым. Сибелиус долбоору жайыттарды космостон тартылган сүрөттөр менен мониторинг жүргүзүүчү инновациялык ыкманы тартуулайт. Визуалдык маалыматтар жайыттар туурасында натыйжалуу чечим чыгарууга абдан зарыл. Космостон алынган сүрөттөрдүн жардамы менен биз жайыттардын абалына сереп жүргүзө алабыз. Тактап айтканда, өсүмдүктөр жашыл катмар, кардын катмары, кургакчылык, аномалия. Мисалы, жайыт аномалиясы тууралуу маалымат жайыттардын учурдагы абалын көп жылдык орточо абалга салыштыруу аркылуу туюнтулат. Мындай салыштырма көрсөткүч чабандарга да, өкмөт жетекчилерине да жайыттардын канчалык деңгээлде начарлап же жакшырып жатканын талоого жардам берет. Спутник сүрөттөрүнө толук кандуу жеткиликтүүлүктү камсыз кылууда Сибелиус долбоору мамлекеттик органдар, жайыт комитеттери жана өкмөттүк эмес уюмдар менен кызматташат. Андан сырткары Сибелиус долбоору спутник маалыматтарды колдонуу боюнча Кыргызстандагы өнөктөштөрдү окутууда. Мындан ары жайыт ээлери жайлоолорго байкоо жүргүзүү үчүн атайын узак жолго чыкпастан маалыматты түз эле спутниктен алса болот. Айыл чарбасында спутник маалыматтарды масштабтуу колдонуу менен Бириккен Улуттар уюмунун аныктаган туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүгө болот. Мисалы, жайыттардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу ачарчылыкты жана жакырчылыкты жоюу жана малчылардын туруктуулугун арттырууга салым кошсо болот. Сибелиус — жайыттарды башкаруунун инновациялык жолу.